Приготовиться. Готовность 2 минуты. Дарак ыры тарыхый мюзиклин тартуу иштери уланууда. Атайын боз ит тигилип, жерге топурактар төшөлүп жатат. Анткени бул убакка чейин тасманы тартуу иштери Кочкор районунун жана Ысык көлдүн жайлоолорунда тартылып келген. Тасманын режиссеру Айбек Дайырбеков сценарийдин үстүнө 8 жыл иштеп, тартуу иштерин август айында баштаган. Болгон окуялардын негизинде жазылды. Бирөөсү ошол өзүмдүн чоң апаларымдан болгон окуясы, бирөөсү ошо Кочкор жергесинде жашап өткөн Назар бийдин болгон окуясы. Ошол эки окуяны бириктирип, бир сюжетке айлантып, биз ошол сюжетте мындай бир жаратылыштан бир башкача табигый кубулуштары бар. Анан мындай бир жөнөкөй камера менен, жөнөкөй актерлор сөз менен бере албай турган окуялар бар. Ошолорду көрсө ыр менен берген жеңил экен да. Мюзикл жанры кыргыз киносунда жаңылык болгондуктан аны иш жүзүнө ашырууда көп эмгектер жумшалууда. Айтсак, киного белгилүү акын Бактыгүл Чотурова 17ден ашык жаңы ыр жазып берген. Анын 15и кинодо колдонулат. Ал эми ырларга композитор Жолдошбек Апасов тарабынан музыкалар даярдалды. Тасмада көптөгөн актерлор да роль жаратты. Жаш актер Өмүрбек Израилов Эсен деген жигиттин образын ачып берген. Карманым Айылдын кедейи Дариканын баласы, атасы жок болот. Жөнөкөй эле карапайым адам. Көп эле сложный картиналар болду. Мисалы, аттан кулаган жерлер, ат чапкан жерлер, күрөшкөн жерлерде аябай эле албетте каскадерлор менен иштеп аттык, бирок ошого карабастан аябай эле татаал болду. Күрөшүп атып, кыйын бир учур күрөшүп атып, тоонун үстүнөн күрөшүп атып, кулап кетип, сотрясение алган күндөр да болду. Гүлүгүң бүгүн чаң жутту көнү өстө. Андан тышкары казакстандык актер Улан Усубалиев жана Салтанат Бакаева да тартылып жаткан чагы. Казак элинин актрисасы Бегимай деген кыздын ролун аткарууда. То есть всегда это какая-то вот... Дайыма роль жаратууда ойногон каарманым менен бир байланыш тапканга аракет жасайм. Бегимайдын образын ачып берүүдө да көп издендим. Жакшы тараптарын алып, ага өзүмдү окшоштурдум. Анткени берилүү болбосо, тексттер жана эпизоддор ачылбай калмак. Создавая образ, я всегда пытаюсь свою героиню оправдать. Дарак ыры тарыхый тасма болгондуктан кийимдерге өзгөчө басым жасалган. Жалпысынан алганда 250дөн ашык кийим тигилип, алар 18-кылымдын жашоосун чагылдырып турат. Бул окуя негизи 1 жыл ичиндеги окуяны камтыйт. Анан 1 жылдын ичинде бир эле костюм кийип жүрө бербейт. Анын ичинен ар бир башка ролдорго 2ден 3дөн комплект костюм тигилиш керек болду. Ошонун баарын колго тигилиши. Анан өзүңөр байкасаңыздар керек, башка ролду ойногон, кыздын башка ролун ойногон Казакстандан келген белгилүү актриса, ырчы Салтанат Бакаева. Ошо Салтанат кийип турган тебетей, кундуз тебетей, анткени ошол убакта ошо байдын кызын аткарып атат. Байдын кызы суусар тебетей эмес, кундуз тебетей кичкен. Тартуу иштери кышында да Жалал Абад жергесинде уланып, жаз айларында чоң экранда көрсөтүлмөкчү. Андыктан сыры да бар, ыры да бар Дарак ыры тасмасынын жаратуучуларына ийгилик каалап өтөбүз.